Урматтуу Дастанбек Артисбекович, урматтуу депутаттар, 2019 жылдын 21-июнунда менин атыма Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевга каршы аны статустан ажыратуу үчүн күнөө коюу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 20-июнундагы номер 3138 токтому жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 13-июнундагы 3122 токтом менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин убактылуу атайын комиссиясынын корутундусу Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Муктардын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде кылмыштын белгилери бардыгы жөнүндө корутунду берүү үчүн келип түшкөн. Аталган корутунду 9 пункттан туруп, атайын комиссиянын чечими менен 6 пункт боюнча күнөө коюу негиздүүдө табылган. Биринчи, атайын комиссиянын корутундусунун 1 пунктунда экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Муктардын аткарган мезгилде бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонгон, уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, анын режимине каршы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоого алган жана репрессиялаган деген күнөө коюу боюнча тергөө органдары тарабынан Сарыгулов, Асанов, Кадыров жана Карыбековдор Кыргыз Республикасынын бийлигин күч колдоону менен басып алууга даярданышкан аракеттери үчүн айыпталышкан. Жүргүзүлгөн тергөөнүн жана чогултулган далилдердин негизинде жаздык иш сот органдарына кароо үчүн жиберилип, 1, 2 жана көзөмөл инстанциялардын өкүмдөрү менен коюлган айыптар күнөөлүү деп табылып, ар кандай мөөнөттөгү эркиндигинен ажыратууга жазаланышкан. Ушундай эле кылмышты жасоого даярдык көрүшкөн Талгарбеков, Колубаев, Калматов, Султанов жана Гусевдер жазык жоопкерчиликке тартылышкан. Айыпкерлердин кылмыштык топто аткарган ролдоруна ылайык тийиштүү кылмыштардын курамдары боюнча айыптар угузулуп, жазык иши соттун кароосуна жиберилген. Белгилей кетсек, Талгарбеков, Колубаев, Калматов, Султанов жана Гусев, Сарыгулов, Асанов, Кадыров жана Карыбековдордун кылмыш иштери бардык соттук инстанцияларда каралып, жыйынтыгы менен айыптоо өкүмдөрү кабыл алынып, күчүнө кирген. Демек, тергөө аракеттери мыйзамдуу деп табылган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 100 беренесинин 1 бөлүмүнө ылайык соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү болот жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Талгарбеков, Асанов, Калматовдордун дооматтары жана Тулеевдин арызы боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан сотко чейинки өндүрүш иши катталып, бүгүнкү күнгө карата төмөнкөлөр аныкталды. Тактап айтканда, Талгарбеков, Калматов, Асановдор суракка алынышып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын тийиштүү кызматкерлери менен көздөшүрүүлөр өткөрүлүп, атайын комиссияга берген маалыматтар тастыкталган жок. Ошондой эле тергөө учурунда күбө катары суралган Калматов түзүлгөн корутундуга тиешелүү бөлүгү жаңылыштык менен түзүлгөнүн билдирген жана Атамбаевдин түздөн-түз бул ишке тиешеси бар экендигин тастыктай алган жок. Тулеев атайын комиссияга арызы менен кайрылып, анда Атамбаев президенттик шайлоого катышуу учурунда 500 000 акш долларын карызга алып, аны кайра сураган учурда карызды бербөө максатында аны кылмыш куугунтуктоого алгандыгын билдирген. Тергөө органдары тарабынан Тулеев коррупциялык кылмышы үчүн мамлекетке сатылып алынган автобустардын баасын жогорку баада алуу жана таштанды ташуучу унаалары боюнча мыйзам тендер өткөрүү кирешелерди адалдаштыруу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси менен айыпталган. Ленин райондук сотунун 2013 жылдын 29 июлунда өкүмү менен ал 11 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискаланган. Ал эми Тулеевдин Атамбаев андан 500 000 акш долларын карызга алган деген окуясы
Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентине шайланбаган учурда болгондугун эске алып, алардын ортосундагы мамиле жарандык тартипте каралууга жатат. Ал эми массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө жана айрым жарандарга Кыргыз Республикасынын президентинин кадыр баркын басмырлаган маалыматтарды таратышкандыгы үчүн мыйзамдын талаптарына ылайык сот органдары тийиштүү дуарыздар келтирилген жана сот тарабынан каралып чыккан. Өз учурунда Атамбаев жоопкерлер Азаттык медиа ишканасына Идинов, Жакупова жана Масловаларга карата коюлган доо арыздын моралдык чыгымды өндүрүү боюнча бөлүгүнөн баш тарткан. Ал эми Канатбек Азиз жана Токтокунованын биринчи инстанцияга бурук кабыл алган соттук актын кайрадан карап берүү туурасындагы кайрылуусу Бишкек шаарынын райондук Октябрь райондук соту тарабынан башкы прокуратуранын доодон баш тартуу өтүнүчүнүн негизинде 2019 жылдын 25 июнунда кыскартылды. Себеби Конституциялык палатанын 2018 жылдын 17 октябрында чечими менен президенттин аброюна келтирген моралдык зыяндын өлчөмү анын макулдугу менен аныкталууга жатат деп белгиленген. Ошондой эле Сентябрь телеканалынын ишмердүүлүгү 2017 жылы Кыргыз Республикасынын экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө мыйзамдын талаптарынын негизинде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын доо арызы боюнча соттун чечими менен токтотулган жана даттанылбагандыктан мыйзамдуу күчүнө кирген. 2017 жылдын февраль айында КСДП саясий партиясынын Карасартовага карата келтирилген доо арызы Бишкек шаарынын Сверлов райондук сотунун аныктамасы менен доогер сотко кайрылуудагы соттун караштуулугу сакталбагандыктан доо артка кайтарылган жана бул чечим даттанылбаган же жаңы доо арыз кайрадан келтирилбеген. 2015 жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы президенттин ар намысын жана кадыр баркын коргоо жөнүндө Орунбековго карата сотко доо арыз келтирилип, Аламүдүн райондук сотунун 2015 жылдын 29 июнундагы чечими менен Орунбеков интернет сайтындагы жалган маалыматтарды төгүндөөгө милдеттендирилип, андан 2 миллион сом моралдык зыян өндүрүлгөн. Бирок Орунбеков соттун чечими мыйзамда белгиленген мөөнөттү аткарбагандыгынын натыйжасында укук коргоо органдары анын үстүнөн жазык ишин козгогон. Жыйынтыгында Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2017 жылдын 10 февралында токтому менен мунапыс жөнүндө мыйзамдын негизинде жазык иш өндүрүштөн кыскартылып, Орунбеков кылмыш жоопкерчилигинен бошотулуп, ал тарабынан бул чечим даттанылган эмес. 2017 жылы Мамбеталиев Турдукуловго карата сот органдарына жеке жаран катары доо арыз менен кайрылган жана бул корутундун алкагында кароого жатпайт. Демек, жогоруда белгиленген жагдайларда прокуратура органдары өз учурунда экс-президент Атамбаевдин ар намысын жана кадыр баркын коргоого мыйзам талаптарында белгиленген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ар бир жагдайларды кылдаттык менен укуктук талаанын алкагында иш алып барган. Анткени Конституциянын жоболорунда аныкталгандай, инсандын укуктары, ар намысы, кадыр баркы сот аркылуу корголууга тийиш жана жеке мүлктүк эмес укуктары бузулса, мыйзамдарда белгиленген тартипте келтирилген моралдык зыянды өндүрүүгө толук мүмкүнчүлүк берилген. Жыйынтыктап айтканда, атайын комиссиянын корутундусунун 1-пунктунда коюлган күнөөлөр боюнча сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыктар тараптардын арыздардын негизинде жаңы ачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо, көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экени аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, атайын комиссиянын корутундусунун 3-пунктунда Кой Таш айылында Атамбаевдин үйү жайгашкан жер тилкеси мыйзамдарда каралган тартиптерди жана мөөнөттөрдү бузуу менен алынган. ТНК дастан ачык акционердик коомунун кээ бир кызмат адамдарынын жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын көмөк көрсөтүүсү менен Атамбаев Аламүдүн районунун Көкташ айылына жер тилкесин мыйзамсыз басып алып, пайдаланууда деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын өндүрүшүндө
Жазык кодексinin 319 беренесinin 1 бөлüm коррупция менен катталган сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө. Сотко чейинки өндүрүш учурунда чогултулган материалдарда өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, Аламүдүн районунун Кой Таш айылынын аймагында тура үй куруу үчүн ТНК Дастан ачык акционердик коомунун бүтпөгөн курулуш профилакторийн объектилери менен бирге аянты 2.7 га жер тилкесин жана Фрунзе Токой чарба фондусунун аянты 0.55 га жер тилкесин ээлеп алуу максатында бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланыштуу түзүү фактысы бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол берилбестиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. Үчүнчү, атайын комиссиянын корутундусунун 4 пунктунда Атамбаевдин тапшырмасы менен анын координациясы жана түздөн-түз көзөмөл алдында Батукаевди мыйзамсыз бошотуу уюшулган. Бул иш коррупциясыз жана мыйзамсыз ыраазычылык алуусуз болгон эмес деп ойлойбуз деген күнөө коюу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүмү менен катталган сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, Батукаев Азиз оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн 2006 жылдын 3 августунда Чүй областынын Аламүдүн райондук сотунун өкүмү менен 16 жыл 8 айга эркиндигинен ажыратылган. Бирок экс-президент Атамбаев Батукаев уюшулган кылмыштуу топтун лидери мыйзамдагы ууру каймана атына ээ экендигине, коомчулукка жана мамлекетке өзгөчө коркунуч жаратаарына карабастан, аны жаза өтөө жайынан мыйзамсыз бошотууну чечкен жана бул багыттагы иш-чараларды уюштуруу жагы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Атакановго тапшырылган. Кылмыштуу иш-чараны аткаруу үчүн Атаканов Кыргыз Республикасынын укук коргоо, сот жана мамлекеттик органдардын жогорку кызмат адамдары менен алдын ала сүйлөшүп алып, Батукаевди жаза өтөө жайынан бошотуу менен республиканын аймагынан чыгаруу жана бул багатта тийиштүү чараларды көрүү боюнча талаптарды коюп, бошот иш-чаралары жеке Атамбаев менен макулдашканын билдирген. Урматтуу депутаттар, сөзүм курук болбош үчүн Батукаевдин берген көрсөтмөсүнүн копиясы менин колумда. Бул түздөн-түз кандай иш-чаралар жүргүзгөнүн экс-президент Атамбаевга көрсөтмө берип атат. Батукаевди мыйзамсыз бошотуу максатында Атамбаевдин тапшырмасы жана башкаруунун алдында бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдарына укукка каршы туруктуу кылмыштуу байланыштуу түзүү фактысы бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачык чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. 4. Атайын комиссиянын корутундусунун 6 пунктунда 2010-2018 жылдардагы Атамбаевдин бирдиктүү салык декларацияларын изилдөө учурунда төмөнкүлөр аныкталды. Атамбаевдин 2017 жылда декларациясында 54 миллион сом өлчөмүндөгү Пархатиден түшкөн киреше чагылдырылган. Башкача айтканда 2017 жылы Пархати тарабынан Атамбаевден форум жоопкерчилик чектелген коому сатып алынган. 2016 жылдын 16 январынан тартып Пархати инвестициялык компания Хуасин жоопкерчилик чектелген коомунун
уюштуруучу болуп эсептелинет. 2015 жылдын 8 декабрында Токтосун Түмөнбаев тарабынан Хуасин инвестициялык компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун кайра каттоосу үчүн 247 сом өлчөмүндө акча каражаты Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин эсебине которулган. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы сурма иштетүүгө укук берүүчү лицензияга бонус катары каралган 1 миллион 588 миң сом акча каражаты. Бул жагдайлар Пархати менен Түмөнбаев аффилирленген адамдар экендигин тастыктайт. Түмөнбаев өзү Терексай жаштары жоопкерчилиги чектелген коом жетекчиси болуп саналат. Ошол эле учурда Жалал Абад областына Чаткал районунун Кассан аттуу жерде жайгашкан сурма кендерин иштетүү лицензиясынын ээси. Терексай жаштары жоопкерчилиги чектелген коомдун уюштуруучулары АК Петролиум, Бизнес эл аралык Синсян соода компаниясы, жоопкерчилиги чектелген коомдору жана Элмуратова Чолпон Абдиназаровна. Терексай жаштары жоопкерчилиги чектелген коомунун 2014-2018 жылдарда төлөгөн салыгы жана башка төлөмдөрү 276 миллион сомду түзгөн. АК Петролиум жоопкерчилиги чектелген коому жана Касым Курбанов АК Инвест жоопкерчилиги чектелген коомун мурда АК Minerals Aid Mining уюштуруп, 2018 жыл бул коом Альфа Телеком жабык акционердик коомунун байланыш компаниясын сатып алууга жана акылдуу шаар долбооруна катышууга аракет кылган. Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде Хуасин инвестициялык компаниясы, Терексай жаштары жана АК Инвест жоопкерчилиги чектелген коомдору Атамбаев менен аффилирленген компаниялар деген шек жаратат. Атамбаевдин 2017 жылкы декларациясында Пархатиден алган 54 миллион сом кирешеси көрсөтүлгөн. Башкача айтканда 2017 жылы Пархати Атамбаевден форум жоопкерчилиги чектелген коомун сатып алган деген күнөө боюнча Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши тергелүүдө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин атайын комиссиясынын бул факт боюнча күнөөсү негиздүү коюлган жана чогултулган материалдар менен далилденет. Мыйзамсыз жол менен табылган мүлктөрдү адалдаштыруу максатында Атамбаев бир нече активдерди курулай минимум келишим менен саткандыгын көрсөтүп, чындыгында ал активдер Атамбаевдин менчигинде калган. Азыркы күндө чогултулган маалыматтарды эске алганда, Пархатиге жазылган мүлктөр жана компаниялар иш жүзүндө Атамбаевга тиешелүү экендиги жана Пархати жөн эле анын атына мүлктөрдү жаздырып койгон адам экени көрүнүүдө. Жазык ишти материалдарында өзгөчө оор кылмыштардын белгилери бар экенин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, мүлктөр менен байланышып, курулай минимум бүтүмдөрдү түзүү, мыйзамсыз баюу, мыйзамсыз тапкан акча каражаттарын адалдаштыруу жана өзүнүн бийлик ыйгар муктарын материалдык баалуулуктарды алууга пайдалануу максатында бийлик ыйгар муктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү, натыйжада мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга коркунуч жана зыян келтирилген фактылар бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаев Кыргыз Республикасынын президенттин ыйгар укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. 5. Атайын комиссиянын корутундусунун 8 пунктунда башкы прокуратура тарабынан Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай, финансы, юстиция министрликтеринин электр станциялар жоопкерчилиги чектелген коомунун кызмат адамдары жана башка адамдарга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүмү менен Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын укуктарын жана кызыкчылыктарын сактабастан проект аткаруучу Тибе Кытай компаниясына негизсиз артыкчылыктар берилгендиги, жыйынтыгында мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилгендиги боюнча кылмыш иши козголгон.
Аталған кылмышка Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун экс-президент Атамбаевдин тиешеси бар экендиги, анын өзүнүн Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун Кытай Эл Республикасы менен байланышкан кредит аркылуу ишке ашыруу боюнча бардык стратегиялык чечимдерди, анын ичинде подрядчиктер Кытай тарабынан тандалышына макулдук берүү, тийиштүү мамлекеттик органдардын башчылары менен ар тараптык талкуулоодон кийин жеке өзү мамлекет башчы катары өкмөт менен биргеликте кабыл алгандыгы жөнүндө Атамбаевдин саясий жарыялоосу аталган чечимдерди кабыл алууда өлкөнүн президенти негизги роль ойношуна мамлекеттик органдардын жана кызматкерлердин жоопкерчилик дефицитин калыптанышы, тышкы саясатта өлкө башчынын милдеттери жана туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясын ишке ашырууда талаптар себепкер болгон деген саясий билдирүүсү менен тастыкталып жатат деген күнөө коюу боюнча 2019 жылдын 12 июнунда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тарабынан Атамбаевге карата материалдар, кылмыштарын жана жоруктарды бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш катталган. Сотко чейинки өндүрүштүн баштапкы материалдарына ылайык Бишкек жебин модернизациялоо долбооруна Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин төмөндөгү жагдайларда тиешеси бар экендиги аныкталган. Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун Кытай Эл Республикасынын кредит аркылуу ишке ашыруу боюнча бардык стратегиялык чечимдерди, анын ичинде подрядчиктик Кытай тарабынан тандалышына макулдук берүү, өзү мамлекет башчы катары кабыл алган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыйгар муктарына кирген Бишкек жебин модернизация долбоорун ишке ашыруу маселеси башына президенттин аппаратынын бөлүмүнүн башчысы Исаховду коюп, анын кызмат каттарын Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына жибербей, энергетика жана өнөр жай министрин аткаруу үчүн түздөн-түз жолдогон. Мындан сырткары ТБ компаниясынын электр кубатын чыгаруу объектилерин курууда тажрыйбасы жоктугун, бул компанияны подрядчик катары тандоо процедурасы ачык болбогондугун аныктап, ТБ компаниясын тандоо жөнүндө чечимди кайрадан карап чыгуу керектиги жөнүндө Ахметованын кызмат катын атайын кароосуз калтырып, кандайдыр бир чараларды көрбөстөн таанышып чыктым деген резолюциясы менен катты кайтарган. Ошондой эле Исаков 2013 жылдын 8 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече депутаттары Бишкек жебин модернизациялоо долбоору боюнча кредиттик келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгууга даярданып жатышкандыгы жөнүндө кат менен Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевга кайрылып, Жогорку Кеңеште бул маселени түшүндүрүү жана чечүү боюнча масштабтуу иштерин жүргүзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын премьер-министрине тапшырма берүүнү сунуштаган. Буга Атамбаевдин Илмияновго жана Молдалиевге көрсөтүлгөн маселени чечүү боюнча тийиштүү чара көрүңүз деген резолюция түрүндө тапшырма берилген. Жазык иштин материалдарында өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда, мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бишкек жебин модернизациялоодо бийлик ыйгар муктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү фактысы бар. Мында чогултулган далилдер сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160 беренеси талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгар муктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. 6. Атайын комиссиянын корутундусунун 9 пунктунда 2016 жылдын 1 декабрында Салянова социалдык тармактардагы өзүнүн баракчасында Атамбаев Бишкек шаарынын жебине мыйзамсыз көмүр киргизүүгө жана Рассвет компания и Прогресс компаниялерге тиешеси бардыгын айтып чыккан. 2014 жылдын сентябрында акыркы жылдары бир булактан алуу ыкмасы менен сатылып алынып жүргөн Прогресс компаниясынын кызыкчылыктарын Атамбаев өзү колдоп,
жүргөндүгү жөнүндө маалымат мага жеткен. Бул убакта Кыргызстандын базарында дагы бир жезказган энергосбыт компаниясы пайда болгон. Анын алып келген көмүрү тийиштүү сапатта жана прогресс компанияныкине караганда арзаныраак деп айтылган. Алардын ортосундагы айырмачылык миллиондогон долларларды түзгөн. Ага карабастан 2014 жылдын сентябрында көчмөндөр оюнунда Атамбаев прогресс компаниянын ээсине Элданы граф деп атап коюшат, эч кандай тоскоолдуксуз көмүр киргизүүнү убада кылат. Дал ушул жөнүндө маселе президенттин жеке кароосунда деп Артыкбаев электр станциялардын башчыларына коркутуу менен айткан. Жебине көмүр киргизүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Артыкбаевга карата текшерүүлөрдү баштоого даяр болуп калганымда президент аны ээлеген кызмат ордунан бошотуп салды. Муну тилин бекем кармай албаганы үчүн жаза катары кабыл алдым, деп Салянова өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазган. Мында Атамбаевдин кызыкчылыктарын коргогон прогресс компания, Ирасвет компаниялары менен коррупциялык байланыш бар экендиги көрүнүп турат деген күнөө боюнча. Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасынын өндүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмүнүн боюнча сотко чейинки өндүрүшү тергелүүдө. Сотко чейинки өндүрүш учурунда төмөндөгүлөр аныкталган. 2014 жылы Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев өзүнүн ээлеген кызматына жана бийлик ыйгарым укуктарына таянып, мамлекеттик органдардын жана энерго компаниялардын айрым кызматкерлери менен биргеликке укукка каршы бекем байланыш түзүп, прогресс компания жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилеринин жана ушул ишканага байланышы бар компанияларга мыйзамсыз пайда берүү жолун көздөп, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигине жана электростанциялар ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз киришип, аларга басым көрсөтүп, прогресс компания жоопкерчилиги чектелген коомунун кызыкчылыгын колдоп, аларды Бишкек шаарынын жебин көмүр менен камсыздоого жол ачкан. Жыйынтыгында мамлекеттин кызыкчылыктарына олуттук коркунуч жана зыян келтирилген. Жазык иштин материалдарында өзгөчө оор кылмыштын белгилери бар экендигин көрсөткөн маалыматтар жетиштүү. Тактап айтканда материалдык кандай гана болбосун башка дөөлөттөрдө жана артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгына коркунуч келтирүүчү жеке адамдарга жана юридикалык жактарга бул дөөлөттөрдү жана артыкчылыктарды берүү максатында бийлик ыйгарым укуктарына ээ болгон кызмат адамдары менен укукка каршы туруктуу байланышты түзүү фактысы бар. Мында чогултулган материалдар сотко чейинки өндүрүштүн маалыматтарын ачыкка чыгарууга жол берилбестик жөнүндө Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160 беренесинин талаптарына ылайык жайылтууга болбойт. Ушуга байланыштуу айыптоонун аталган эпизоду боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 319 беренесинин 1 бөлүмүндө каралган өзгөчө оор кылмыштын коррупциянын белгилери байкалып турат. Урматтуу депутаттар, бул эпизод боюнча тергөө тобуна атайын көрсөтмөлөрүн берген Артыкбаев, Осмонбек менен Салянованын түздөн-түз берген көрсөтмөлөрү негизинде мен айтып жатам. Жогоруда баяндалгандар негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жана Кыргыз Республикасынын экс-президентинин статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесине ылайык жана Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 12 беренесинин 1 бөлүм 5 пунктун жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019 жылдын 20 июнундагы номер 3138 Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевга каршы анын статусунан ажыратуу үчүн күнөө коюу жөнүндө токтомунда көрсөтүлгөн айыптоолор боюнча төмөнкү корутундуга келдим. Биринчи, бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарында колдонуу, уюшкан кылмыштуу топ түзүү, анын режимине каршы чыккан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, судьяларды, коомдук ишмерлерди, ошондой эле журналисттер менен жалпыга маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн куугунтуктоо жана репрессиялоо деген күнөө коюу боюнча
сот органдарынын жогорудагы чечимдери кызыктар тараптардын арыздарынын негизинде жаңы ачылган жагдайлар боюнча бузулган учурда, ошондой эле укук коргоо, көзөмөлдөө жана сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттеринде кандайдыр бир кылмыштын курамы бар экендигин аныкталып, буга экс-президент Атамбаевдин катыштыгы такталган шартта гана ага күнөө коюу маселеси каралууга жатат. Экинчи, Аламүдүн районунда Кой Таш айылындагы жер участогун мыйзамсыз ээлеп алуу жана пайдаланууга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевдин, Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Муктардын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Үчүнчү, Батыкаевдин мыйзамсыз бошотууга кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин, Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Муктардын аткарган мезгилде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмүндө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Төртүнчү, мыйзамсыз байууга багытталган Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмүндө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Бешинчи, Бишкек жебин модернизациялоо долбоорун даярдоо, кол коюу жана ишке ашырууда коррупциялык фактыларга катыштыгы боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин, Кыргыз Республикасынын президенти Ыйгар Муктардын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Алтынчы, Бишкек жебине көмүр жеткирүү маселелерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин, Кыргыз Республикасынын президентинин Ыйгар Муктардын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү менен каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярбыз.